Ким Аллахка жана акырет күнүнө ишенсе, пайдалуу сөз сүйлөсүн же унчукпасын. Мына ушул хадиске амал кылалы. Ар бир сүйлөгөн сөзүбүзгө, кылган амалыбызга, ниетибизге жооп берчү бир күн келет. Ал күнү сөзсүз биз пайдасын же залалын көрөбүз. Андыктан пайдалуу сөздөрдү, жакшы, жагымдуу сөздөрдү сүйлөгөнгө аракет кылалы. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер New TV телеканалында Ислам бүгүн программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Ислам бүгүн көрсөтүүсүндө арам иштерден алыс болуу жана адалдан ырыскы табуу мына ушул боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу тааныштырып кетейин. Бактияр Токтогазы уулу, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва, диний адабияттар жана халал иштери боюнча бөлүмүнүн адиси. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Көрсөтүүбүздүн башында айтып кеттим, бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушул арам нерседен тыйылуу, анан ырыскыны адалдан табуу. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, акча табуу максатында адал, арам, ушул бардык нерсе аралашып кетти. Бүгүн биз ушул нерселерге бир чек коюу дейбизби, же бир элдерге бир аз маалымат берүү дейли, мына ошол вазифаны аткарганга аракет кылалы. Демек, Аллах Куранда үй бүлөңдү намазга буйругун деп айткан. Анан албетте Аллах айткан, биз сенден ырыскы сурабайбыз, биз сага ырыскы беребиз деген. Демек, биз ибадатка бекем болсок, Аллахтын айткандай буйруганын аткарган болсок, албетте ырыскы келет. Анан албетте адал ырыскы болуш керек. Демек, сөз башынан болсун. Ырыскы деп биз эмнени айтабыз? Албетте тамак аштан башка. Бисмиллахиррахманиррахим. Адал менен арамды ажыратууга буйруган Алла Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламы жана салаваттар болсун. Албетте адал ырыскыны табуу, адал азык менен тамактанууну бир эле мусулмандарга эмес, керек болсо ошол пайгамбарларга дагы, жөнөкөй эле адамдарга эмес, пайгамбарларга дагы бул нерсени Кудай Таала буйруган. Ошондуктан ар бирибиздин милдетибиз ошол ырыскы табууда, ошол адал жолу менен, Кудайга жаккан жолу менен, пайгамбарыбыз тыйган жолдон алыс болуп, динибизде уруксат берген жолдор менен биз өзүбүздү, үй бүлөбүздү, бизге жакын болгон туугандарыбызга көмөктөшүп ырыскы табуу, бул бирден бир мусулмандын милдети болуп эсептелинет. Албетте, ырыскы деген сөз бул бир эле тамак ашка айтылчу сөзү гана эмес. Ырыскы деп бул өтө чоң, мааниси өтө чоң. Бул илимде болушу мүмкүн, Алла Тааладан берилген бир чеберчилик болушу мүмкүн ошол чыгармачылык адамдарга. Бул албетте балдар, небере, чөбөрө, ошол эле биз айткан ошол тамак аш, ошол ынтымак, биримдик, ушунун бардыгы ырыскы болуп эсептелет. Мындай мааниси өтө кең. Эми ошол ырыскы боюнча айткандан кийин сөздүн башында адал, арам деген эмне, мына ошого дагы токтоло кетсек. Анткени кээ бирде биздин көрсөтүүбүзгө суроолор көп келип калат. Мисалы, бүгүнкү күндөгү турмуштук мисалдарга айтып кете турган болсок, оорунун түрлөрү эле көбөйүп калды бүгүнкү күндө. Суроодон баштай кетсем, дарылануу максатында ошол эле эшектин сүтүн ичсек болобу, иттин майын тамакка кошуп ичсек болобу деген дагы суроолор берилет. Ушул суроого жооп берсеңиз, андан кийин ошол деги эле адал, арам маселеси туурасында айтып кетсеңиз. Курани Каримде Алла Таала ошол арам кылынган жаныбарларды атаганда, айтканда, ошондо
Алла Таала мындай деп ал аятта башталат: "Хурримат алейкумул майтату ва даму ва лахмул хинзири" деп анан улап кетилет. Бул жерде силерге, ошо мусулмандарга, силерге өлүмтүк арам кылынды, кан арам кылынды, чочконун эти арам кылынды деп санап кетилет. Ал жактан түрлөрү. Мисалы үчүн ошол биз кан дегенде кайсы кан? Анткени жаныбарда ошо малды сойгондо сойгон муздаган учурда аккан кан бул арам кан болуп эсептелинет. Бул канды таптакыр жегенге, колдонгонго пайдаланган болбойт. Ал эми ошол этте калып калган анча мынча кандар болушу мүмкүн. Бул эч кандай залакасыз тийбейт. Өлүмтүктү айтканда Алла Таала өлүмтүктүн түрлөрү бар, билесиз. Өлүмтүк мал бул муунуп өлүшү мүмкүн, думугуп өлүшү мүмкүн, же сүзүшүп өлүшү мүмкүн. Жардан кулап өлүшү мүмкүн. Баягы башына бир оор таш же бир нерсе тийип өлүшү мүмкүн. Карышкыр же ит тиштеп. Карышкыр, баягы жырткычтар тиштеп өлүшү мүмкүн. Мунун бардыгы арам. Муну ошол мусулман адам жегенге, пайдаланганга таптакыр болбойт. Анан арам адал маселеси, ушул арам тыюу салынгандар бир эле Куранда эмес, ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы айтылат. Ошол сиз айткан эшектин эти бул ошо Хайбар согушунан кийин, жортулгандан кийин пайгамбарыбыз тыят. Тыйганда ошол мурда бул ошол үй эшектери дейбизби же үй ошол колдонгон эшектерди ошол колдонуп кээде жешчү экен. Бирок пайгамбарыбыз муну тыйган. Ошондон кийин эшектин этин жегенге таптакыр болбойт. Анын сүтүн дагы ичкенге болбойт. Анан ошондой эле кошумча айта кетчү нерсе, бул жерде төө дагы маселеси козголот. Билесиз, бул жерде пайгамбарыбыздын бир учурунда бир адамдар ошо исламды кабыл алганы келип, пайгамбарыбыз менен чогуу жашап, ошол жерде бир илдети болот алардын. Алар айыгып, ошол пайгамбарыбыздын көрсөткөн жол менен айыгып атканда, ошол пайгамбарыбыз алардын ошол сүтүн, алардын баягы заарасын ичкенге айтат да. Эми алар анан азыркы учурда дагы ошол окуяны, ошол абалды далил катары тутуп, ичсе болот, дарыланса болот дегендер бар, жок эмес. Бирок биздин алымдарыбыз айтканы, бул пайгамбарыбыздын ошолорго көргөзгөн көрсөтмөсү ошол эле коомго, ошол эле элге таандык. Ал эми жалпы андан кийин ошол төөнүн болобу, жылкынынбы, башка ошо жаныбарлардын заарасы бул таптакыр арам болгон зат да. Жолобош керек. Кайсы бир ооруда бул эл арасында көп айтылып келет. Эл арасында кайсы бир ооруга чалдыккан болсо, эгерде табып дейлиби, ушул нерседен гана айыга аласың десе, ичсе болот деген дагы жоопторду кээде угуп калабыз да. Бул канчалык деңгээлде туура? Бул биз айткан сөз бул жалпы жонунан арам. Бирок эгер чыныгы кесипкөй дарыгер ошол шыпасы ошол адамдын ошол оорудан бир гана мисал айталы, ошол арам бир зат менен дарылаганда гана айыгат деген бир толук чечим болсо, ошондой зарылчылык учурда жетиштүү деңгээлде дарылаганга динде уруксат берилет. Себеби бардык уруксат берилген жолдордун бардыгын көрдү да, жасап көрдү, дарыланып көрдү, муну кылды, тигини кылды, бирок таптакыр шыпа тапкан жок. Анан шыпа таппай бир гана ошол арам зат менен дарылануу жолу калса, бул зарылчылык учурда уруксат берилет.
Жана кан боюнча айтып кеттиңиз, бизде билесиз, БЖ деп коет, баягы кан куюлуп бышырылат алга. Бул нерсе бизге арам болуп эсептелеби ошондо? Албетте, мен айткандай, ошол малды союп атканда чыккан кан бул арам кан. Муну эч кандай баягы БЖ жана окшогон тамак аштарга колдонууга таптакыр болбойт. Анан бул жакта дагы медициналык бир чоң эмелер бар, изилдөөлөр ушул кан туурасында. Себеби өтө ушул микробту аябай көп камтыган кан, ошол кан болуп эсептелинет экен. Ооба. Туура, мисалы ошол Аллах бизге туура келбеген дейбизби, ден соолугубузга зыян келтирген нерселерди жебе дегендин дагы бир билген үчүн айтылган нерсе. Анткени мына медицина боюнча айтып кеттиңиз, жанагы эле чочконун этиндеги трихина деген курттар болот экен, мына ошол курттар бул баягы мисалы кээ бирки курттарды, мите курттарды адам организминдеги кайсы бир дарынын жардамында денеден чыгарып жүргөн болгон болсок, тазалап, ал эми бул трихина курттары ошол баягы териде жайгашкан нерсесин кесип эле алып салбаган болсо, ал нерседен арылуу кыйын экен. Андан башка дагы зыяндары көп. Ошондой эле жанагы мал союу боюнча дагы айтылып кетти. Адал деген мал кээде арам болуп да калышы мүмкүнбү? Ооба, себеби бизде мындай түшүнүк бар эл арасында. Эгер койдун, уйдун, жылкынын эти жалпы жонунан эле биз адал дейбиз да, бирок ошол эле учурда жанакы биз айттык, жанакындай мууздалбай жан чыгып кеткен болсо, коомчулукта бар. Ошону деле бул баягы чочко эмес да, бул баягы эшектин эти эмес да, бул адал жаныбар да, эмнеге болбосун деп ошол жей берген адамдар дагы бар. Ал эми ошол жаныбар, кадимки тирүү малды өзүнүн союу шарты дагы бар да, биз ага ошол кегиртегине муздаганда бисмилля, Аллаху акбар деп, анын атын, ысмы менен Алла улук деп биз соебуз да. Бул ар бир ушул мууздалган, союлган малга айтылыш керек. Эгер унутуп айтпай калган болсо, бул эчтеке эмес. Ал эми атайлап айтпаган болсо, бул ошол эле учурда дагы бул арамга айланышы ыктымал. Ошондуктан ошол касапчылар, ошол мал сойгон биздин телекөрүүчүлөр өтө этият кылыш керек бул жерге. Анан дагы ушул арам маселесинде дагы мындай дагы бар. Ошол жаныбарларды, малдардагы адал тоют менен багуу керек. Багуу керек. Себеби биздин учурда бар. Кээ бир айтышы мүмкүн, бул эмне эле баягы элдин мындай туура эмес сөздөр айтылып атат деп. Азыркы учурда технология өсүп атат. Мисалы, балыктарды ошо кан берип, жана башка бир нерселерди берип баккан чарбалар бар. Бир кошулмаларды туура эмес. Ошолор дагы кандай болот? Мисалы үчүн тоокторду багышат. Андай бир кан кошулган, сөөк кошулган, мисалы тыюу мындай денеге, адамга зыян бере турган бир заттар менен багышы да ыктымал. Ошондуктан бул учурда дагы тазаланыш керек ал мал. Уйдар дагы ошондой баягы мындай кир, мыргыплас нерселерди жеп дагы багы чоо эмес мүмкүн, аларды кармашы мүмкүн адамдар. Ошондуктан буларды бир жума эгер ошондой туура эмес азык менен багылган болсо, бир жума тазалаш керек. Туура тоют бериш керек. Таза. Андан кийин гана союу керек. Себеби алардын баягы организми дагы тазаланышы керек. Шарият кандай малды же кайсы малды кайсыл учурда сойгонго уруксат бербейт? Бул эми жанакы азыр мен айтып өттүм. Ошол туура эмес азыкты жеген болсо, ошол учурда тазалатпастан туруп сойгонго болбойт. Ошондой эле эгер бул
азыркы заманбап нерсе, жанакы укол алышы мүмкүн азыркы учурда, мындай ошол зыян бере турган. Ошондуктан аларды дагы кошуп, мисалы үчүн жегенге таптакыр болбойт да. Канча бир айдан кийин? Бир жумадан кеминде ошо бир жумадан кийин жеш керек. Ошол таза тоютка отургузуп туруп, андан кийин жеш керек. Себеби бул биздин динибиздин талабы. Кийинки суроом, пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваттары болсун, 2 өлүмтүк жана 2 канга уруксат берген экен. Балык жана саранча болсо, ал эми кандардан боор жана көк боор деп айтылат. Демек, мына ушул боюнча дагы бизге бир маалымат берип кетсеңиз, 2 өлүмтүк болгондо балык жана саранчаны биз тамак аш катары колдонсок боло берет экен, Албетте, бул баягы 2 өлүмтүк 2 кан дегенде, муну мындай чечмелеш керек. Ошо кан дегенде эмне үчүн ошол боор менен көк боор менен боордо кан дайыма болот ар бир ошол организмде. Ошондуктан кан деп атап койгон да, себеби кан менен болгон иши көбүрөөк экен ушул органдарда. Ошондуктан буларды кан деп койгон. Чындап келгенде ал аттары башка. Бирок ошо кан менен көбүрөөк, адамдын организминде кан менен көбүрөөк баягы функциясын өзү аткаргандыгы үчүн кан деп аталган. Ал эми балык менен ошол чегиртке дейбизби же саранча дейбизби, муну баягы башка мал жандыкка окшоп мууздалбайт. Ошондуктан муну өлүмтүк деп коет. Муну кандай бир себептер менен кармап жесеңиз боло берет. Муну мисалы балыкты кармагандан кийин сөзсүз түрдө аны ага бисмилла деп же болбосо мууздап, мууздоонун эч кандай талабы жок, эч кандай талап кылынбайт мууздаш аларды. Ошондуктан аларды андай туура жол менен кармап жей берсе болот. Мал жандыктардын көбү айрыкча той топурда союлат дегендей, кээде көрүп калабыз да, ичкен акыбалда мал сойгон адамдар бар. Ошол эле Аллахтын ысмы менен айтат, бирок ошол учурда ошол мал бизге адал болуп эсептелеби? Эми бул жерде 2 маселе болуп калат. Себеби ал адамдын ичкени, жанакы аракты же болбосо арам болгон нерсени, бул анын өзүнүн күнөөсү үчүн. Бирок ал сойгон малына эч кандай таасир этпейт да. Ошондуктан эгер туура ошо бисмилла Аллаху акбар деп туура сойгон болсо, бул мал адал бойдон адал болуп эсептелинет. Телегөрүүчүлөрдөн суроо бар эле, ушул суроо бизге аябай көп берилет. Жанагы кичинекей балдар, айрыкча кичинекей балдар ооруган мезгилде ташбаканын жумурткасын ичиргенге аракет кылышат, ушул пайдасын берет деп. Ташбаканын жумурткасы бизге адал арамбы, жана койдун табарсыгы жөнүндө дагы суроо бергим келет. Мына ошолор боюнча айтып берсеңиз. Бул ташбака мисалы арам тыюу салынгандан кийин, мисалы чочконун эти дегенде, чочконун башынан аягына чейин арам болуп эсептелинет. Анын териси дейбизби, анын майы, бул жерде баягы кээ бир мурда өткөн коомдордой баягы жылчык издебестен бир башка ал эттеди го май айтылган жок деп мындай бир нерсени издебестен, бул ташбака деле ал өзү дагы арам болгондон кийин анын жумурткасы дагы арам болуп эсептелинет да. Бул кандай гана жаныбар болбосун, андан чыккан бүт заттын баары арам болуп эсептелинет. Ал эми жанакы экинчи сурооңуз койдун табарсыгы. Бул жерде ошол ошол адал эле жаныбардын ичинде дагы баягы арам болгон дагы жерлери болот. Ошол эле мисалы үчүн айттык кан, ошол эле анын ошол табарсыгы, ошол эле анын ошол жумурткасы, ошол эле анын баягы
аспабы жанакы эгер эркек мал боло турган болсо ошол эле баягы жүлүнү буларды жегенге болбойт да. Анын бези мисалы үчүн. Ошондуктан мындай нерселерден дагы алыс болуш керек. Ушул кой, уй, ташбака туурасында, жырткыч жаныбарлар туурасында сөз болуп калды. Темадан бир аз, бүгүнкү темабыздан бир аз сырткары болсо дагы айтып кетели. Көпчүлүк учурда баягы автоунаага түшүп калган мезгилде ушул машиналарга карышкырдын ашыгын, бүркүттүн тырнагын, дагы көптөгөн нерселерди көрүүгө болот да. Бул албетте ширк болуп эсептелет. Ушул боюнча дагы биздин теле-көрүүчүлөргө маалымат берип кетсеңиз. Албетте биздин бул ар бир мусулмандын бул жашоого келишинин бир кандай максаты бул Кудайга кулчулук, туура кулчулук кылуу, ибадат кылуу. Ибадат кылуу. Ал эми ошо ибадат дегендин мааниси өтө кең. Бул биздин баягы баскан турганыбыздан баштап жүрүм турум, ишеним бардыгын камтыйт. Ошол жакшылык, жамандыктын болуусу, иштин жүрүшү дегендей, мунун бардыгын биз Кудай Тааладан тилейбиз. Ошол ишибиз жакшы жүрүшсүн, ынтымак болсун, биримдик болсун деп. Ал эми ошондой эле Алла Тааладан биз ар кандай бале кырсыктардан сактасын деп тилейбиз. Ал эми башка ошо Кудай Таала жараткан заттардан биз мындай тилегенибиз бул чоң күнөө, бул ширк болуп эсептелет. Ошондуктан жанакындай тырмак, ошол карышкырдын жана чүкөсү дейбизби, мындан алыс болуш керек. Биздин ишенимибиз ар бирибиздин, ар бир мусулмандын бул Кудай Тааладан болот деген ишеним жүрөктө болуш керек. Анан ошого карап биз аракетибизди кылышыбыз керек. Ал эми ошондой эле баягы кээ бир көрүп жүрөбүз, муну айдагандарда бир кичинекей чака, бир жаш баланын бир чокою, кандай бир мындай бир эски бир кандай десем, шаманизм бир ошол меден калган бир түшүнүктөр бар. Ошондуктан биз булардан арылышыбыз керек. Адам өзүнүн жашоосун Кудай Таала бир жаратып койгон бир кичинекей нерсеге байлабашы керек. Бул баягы ишеним, ырыскы, жолдун баягы иштин жүрүшү биз туура багытта, туура чечимде болушубуз керек. Менин ошол иш аракетимди эмне үчүн ошол бир чокой, ошол эле бир тырмак, ошол эле бир азыр айталы ошол Кытайдын баягы фэншую эмне үчүн мага тоскоол болушу керек. Мен эгер ишимди бир кесипти тандасам, мен ийгиликти жаратайын десем, мен ошол кесипти аябай мыкты өздөштүрүп, ошол жаатта аябай катуу аракет кылышым керек. Эгер бизнес тармагы боло турган болсо, мен ошол бизнести азыркы заманда кантип өнүктүрөм, кандай өнүктүрүүнүн жолдору бар. Бул туура акмалар да. Ушуну мен туура жол менен алып барам. Ошондо ийгиликтер болот. Ошол эле учурда ушу Кудай Тааладан биз тилейбиз. Ал эми эч аракет кылбастан мен отуруп алып, мына азыр бул нерсени коюп койдум. Менин үйүмдө эми ушул келерки жылы ушундай бир чоң ийгиликтер болот деп бүтүп отурганым бул өзү туура эмес. Ошондуктан бизден талап кылынган нерсе ошол Кудай Тааладан биз ошол ар кандай кесипти туура жол менен, туура багыт менен алып барсак, ошондо Кудай Таала берет. Биз ойлобошубуз керек, өзгөчө мусулмандар. Биз мусулманбыз, биз Кудайдын алдында жакынбыз. Бизге эмне үчүн бербейт дагы башка адамдарга, башка ошо диндин өкүлдөрүнө берет деген да ойлор болот. Жок. Бул дүйнөнүн жашоосунун эрежеси ушундай. Ким аракет кылса, ким туура багытта иш алып барса, ал ийгиликке жетет. Кандай гана эме болбосун. Ал эми ыйман маселеси бул
ахиретте тиги дүйнөдө биз өзүбүз жооп беребиз Кудайдан. Ооба. Ушул азыркы айтып кеткен ырыскым көбөйсүн, тапканым көп болсун деген максатта дагы ошол көбүнчө соодада жүргөн мезгилде көз ачыктарга барып, жанагы биз айткан эле нерселерди окутканга аракет кылышат. Албетте жанагы көз ачыктарга барган адамдын 40 күн дуасы кабыл болбойт. Ошол күнкү кылган Аллахтан сураган дуаңыз кабыл болбойт. Балаңызга, кызыңызга, ата энеңизге кылган дуаларыңыз кабыл болбойт. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, кайсы бир кызыкчылык үчүн көз ачыктарга барбаганга биз кеңеш берет элек. Анан албетте жанагы эле тырнак менен, ошол эле карышкырдын ашыгы, кээде бир айтпай турган бир нерселерди эле алып алышат экен. Албетте бул туура эмес. Анткени мисалы бул карышкырдын ашыгы дей турган болсок, эми ручка бул. Буну биз отко салып жиберсек, бул өрттөнүп кетет, сындырсак, таштандык барып таштайт. Анан канткенде ушул ручка же ашык мени бир нерседен коргой алат, же сактай алат, же ырыскымды көбөйтө алат деген дагы бир нерсе пайда болот да. Андыктан ырыскыны адалдан издешибиз керек экен. Анткени намаз окуп, ибадатты кылган болсок, Аллах албетте биздин ырыскыбызды кеңейтет. Анан шарият ушул адал арам маселеси болуп калды. Кайсыл учурда ушул арамды жегенге уруксат берет. Ошол мисалы бир чөлдө болуп калсак, жегенге эч нерсе жок болгон болсо гана уруксат берсе керек. Ооба. Бул жерде бар биздин динибизде дагы, бул баягы биздин динибиз реалдуу дин. Ошол ар бир жарандын өзүнүн баягы шартын, абалын сөзсүз түрдө эске алат. Сиз айткандай эриме чөлдө бир адам баратып, суусу таптакыр калбай калды. Бирок бир арам суусундукту эгер таап калды, эгер аны ичпесе өлөт. Мындай учурда эмне кылат? Сөзсүз түрдө ичсе болот, бирок жетиштүү гана деңгээлде өзүнүн ден соолугун сактап. Тойо ичпеш керек. Тойо ичпеш керек. Ошондо биздин ошол шариатта да эреже бар. Ал-дарурат тубихул махдурат. Ушу зарылчылык учурда арам болгон нерсе уруксат берилет. Бирок ал-дарурат туқаддар би кадари деп атат. Ошол жетиштүү деңгээлде гана. Анан баягы уруксат бериптир деп ошол жерде бардыгын көңтөрүп ичип салган болбойт. Ошол эле учурда ошондой эле, мисалы үчүн учакта баратасыз, же бир жердесиз. Сиз азыр ошол учурда ошол турган бир азыкты ошол өлүп бараткан адамга бербесеңиз, же болбосо ошол арам ичимдикти ошол адамга берип койсоңуз, аябай ден соолугуна зыян келиши мүмкүн, өлүп калышы ыктымал. Ошондой учурлар да болот. Баягы ошондой эле ачка калып бир тоодо баратат, өлүмтүк чыгып калды дейли, же болбосо чочконун эти чыгып калды. Ошол учурларда дагы, ошондой учурларда бул жетиштүү деңгээлде өзүнүн жанын сакташ үчүн жегенге уруксат. Анан айткандай эле ошол тойо жегенге болбойт. Бир арам тамак даярдалган идиштен бизге адал деп даярдалган тамак даярдалган болсо ичкенге болобу? Мисалы дейли, ошол эле баягы чочконун майы кошулган тамак даярдалды дейли, артынан эле биз аш демдик дедик, ошол эле казандан, идиш аяктан. Биз ошол тамакты жегенге болобу? Эгер биз билген болсок, ошол эле идиште, ошол эле казанда дароо эле жасалганын, ошол жуулбастан, тазаланбастан мында болбойт жегенге. Себеби баягы чочконун эти бышкан же бышылган казанда нажас болуп эсептелинип калат да, арам. Ошон үчүн билсе болбойт. Билбеген болсо, ал эми ошол билген адам айтпаса, ал күнөөкөр. Ал билбеген, билбей жеп алган адам эч күнөө тартпайт да. Биз төрөлгөндө эле биздин ырыскыбыз кошо жазылып, анан деги эле биздин ырыскыбыз чектелип ченелгенби? Албетте.
тагдыр маселесинде ченелген. Бирок ошол эле учурда мен айтып коюшум керек, бул адамдын эрки, каалоосун Кудай Таала адамга берген. Сиз ырыскыны табам десеңиз, ырыскынын артынан иштеп көбүрөөк табам десеңиз, сиз үйдө отурбашыңыз керек. Албетте аракеттин, кыймылдын үстүндө, иштин үстүндө болсоңуз, сиз буюрса табасыз. Сиздин ырыскыңыз ошол болот. Анан кээде учурлар болот, биздин коомчулукта бар. Алла Таала ырыскыны берген дейт, жазган дейт. Бирок эч иштебейт, аракет кылбайт. Бул так даана наданчылык болуп эсептелинет да. Мындай адамдар күнөөкөр. Себеби эч ким анын оозуна келип салбайт. Ал сөзсүз түрдө аракет кылып барып, үйдөн балким бирөө алып келгенди барып ал жеп атат да. Аракет кылып атат, оозуна салып атат. Демек, менин ырыскым өлчөнгөн, ченелген деп эле үйдө отуруп алма быш, оозума түш деген бул туура эмес. Туура эмес. Буйрук бар ошол эле учурда иштеш керек. Алла Таала буйруп атат, силер ошол жер бетинде жүргүлө, ошол ырыскын издегиле деп. Адал ырыскын терип жегиле. Рахмат. Үйлөнүү же турмушка чыгуу бул ырыскыны кеңейтеби? Кээ бирки алымдар үйлөнсөң ырыскың кеңейет деп айтылат, Албетте бул бар. Себеби бул ушу көрүп аткан көрөрмандар, телекөрүүчүлөрдө болушу мүмкүн, баягы бойдоктор. Мен үйлөнсөм, кантип багам, эмне кылам? Кыйналып калам го. Мен азыр эчтекем жок да колумда деп мындай коркуу сезим менен үйлөнүүнү кечиктириши мүмкүн. Мындай учурларда биз айтат элек: жигиттер, силер коркпогула. Силер азыр аракет кылып атасыңар, иштеп атасыңар, иштейин деп атасыңар. Силер жалкоо эмессиңер, үйдө эле отурбай элесиңер. Бир аракеттин үстүндөсүңөр. Силер коркпогула мындай учурда. Кудай Таала берет, балким жеңилдиктер болот. Бирок ошол мен үйлөнүп алсам, мен дагы аялым дагы кыйналып калат деген, же болбосо Кудай Таала рызкыны бербей коет деген, бул туура эмес ишеним. Ошондуктан мындай ишенимден алыс болуп, аракеттин үстүндө болсо Кудай Таала жеңилдикти сөзсүз берет. Бул ниетибизди биз туура коюшубуз керек. Албетте, себеби Ниет бул кандай гана иш болбосун өтө маанилүү. Ошол үйлөнгөндө мен өзүмдү сактайын туура эмес иштерден. Мен ошол жакшы үй бүлө курайын. Мен милдеттүү болоюн, мен жоопкер болоюн деген бир ниетте үйлөнсө, Кудай Таала сөзсүз түрдө жеңилдик берет. Ырыскы маселесине келсек, мен 4 балам бар, же 5 балам бар, 6-чысы болсо, үйүм жок болсо, батирде жашасам, же жумушум жок болсо, бул бала төрөлсө дейли, же 2-чи, же 3-чү, же 4-чү, мен кантип багалам деген дагы суроолор туулат дагы. Көпчүлүк учурда аборт кылышат. Албетте бул туура эмес, анткени ар бир бала төрөлгөндө өзүнүн ырыскысы менен төрөлөт. Бул динде дагы аборт кылуу бул бир чоң күнөө болуп эсептелет. Кийинки суроом, үйлөнөбүз деп кредит алган биздин инелерибиз, байкелерибиз бар. Бул бизге арам болуп эсептелет, арам болуп эсептелет, Албетте, бул баягы сөздүн башыбызда биз ырыскы ошол адал, арамдын табуу, ошол адал жол менен табуу, арамдан тыйылуу деген нерседе дагы бир коомчулукта өтө чоң бир көйгөй бар. Бул бир эле бизде эмес, бүт дүйнө жүзүндө баягы сүткорлук, процент, пайызга үстөк акча. Туура, бул жерде мындай куру намыс үчүн,
же андай аты чыксын деп банктан барып кредит алып тойго деп, же башка деле ишке алам деп, бирок тойго жумшаш ыктымал. Ошол дүңгүрөгөн той берет. Ойлогондой ишке ашпайт да. Ал ойлогондой. Ал адамды эч ким ойлобойт. Үйлөнүп аткан. Аны билбейт. Баягы кредит менен үйлөнүп атабы, кандай үйлөнүп атат, эми ал той экен деп эле элдин баары барат эмеспи. Бирок бул жол менен үйлөнүү өзү күнөө да. Эгер ошол үйлөнүү убактысы келген болсо, сен мүмкүнчүлүгүңө, абалыңа жараша үйлөн. Үйдө үйлөн. Чакан деле болсун. Той болсун эми. Мисалы үчүн той дегенде сөзсүз түрдө аякта бир 200, 300, 500 адамдын келиши шарт эмес. Балким жакын адамдар болот, жакын туугандар келет. Сен үйлөнүп атканыңды билет. Билсин. Анан өтө ашыктык, ысырапкерликти биздин динибиз дагы ага дагы үндөбөйт. Колдон келишинче тоюңду бер. Кыйнаба өзүңдү. Күнөө иштерге батпа. Кайсы бир таанышымдан укканмын, биз инибизди 30 000 сомдун тегерегинде эле үйлөгөнбүз. Мындай ысырапкерчилик кылбай үйлөсө болот экен деп дагы айтылганын көргөнбүз. Демек, аз акчага деле ысырапкерчилик кылбай үйлөнсө же турмуш курса болот, Дагы кийинки суроо, ошол байлык топтодук. Эми ошол байлык топтогондон кийин байлыкты туура сарптоо деген, кандай туура сарптоо керек деген дагы суроо туулат. Албетте өзүнүн зекетин берүү керек, садака кылуу керек. Албетте. Биздин ошол биз мусулмандар бир гана ошол сарптоо, табуу эмес, ошондой эле сарптоо туурасында дагы биз жооптубуз. Биз Кудай Тааланын алдында каяка, кандай жумшадың деген дагы суроо бар. Биз ошондо өзүбүздүн милдеттерибизди аткардыкпы? Эгер зекет ээси болсок, зекетибизди бердикпи? Садака, өзүбүзгө ошо караштуу, жооптуу болгон адамдарга биз жардам бердикпи? Же болбосо биз аны туура эмес, арам иштерге сарптап салдыкпы? Же чоң ысырапкерчиликти кылдыкпы? Биз мунун баардыгына жооп беребиз. Ошондуктан чыгым жагы дагы ар бир мусулманга маанилүү. Сараңдык дагы бул жаман нерсе. Ошонун ортосунда болуу керек да. Баягы ортону сактап ишти алып барыш керек. Баягы мисалы туура эмес, азарт, кумар оюндарга жумшап болуу керек. Кудай Таалага жакпаган арам жолдорго акчаны сарптоо бул күнөө болуп эсептелет. Биз бул үчүн дагы жооп беребиз, эгер туура эмес жактарга сарптаган болсок. Рахмат. Албетте кандай гана бизнес жасап, акча таап дегендей, мына ушул акчанын баарын эң жакшы банк болуп эсептелген. Биз өзүбүздүн балдарыбызга, кыздарыбызга жумшаган жакшы, оорулууларга бергени жакшы. Албетте, бул дүйнөнүн гана жыргалын көрбөстөн кийинки акыреттин дагы аракетин көрүшүбүз керек экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу Бактияр Токтогазы уулу болду. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва, диний адабияттар жана халал иштери боюнча бөлүмүнүн адиси. Сизден Аллах ыраазы болсун. Ким эгерде өзүнүн намазын өз убагында окуса, ибадатка бекем болсо, Аллахка дайыма истигфар айтып жүргөн болсо, асман жана жердин ортосундагы бардык нерселерди жараткан биздин жаратуучубуз Аллах ошол адамдын ырыскысын күтүлбөгөн жерден берет экен, кеңейтет экен, албетте адал. Андыктан ибадатка бекем бололу. Бүгүнкү жума күнү кылган ибадатыңыздар кабыл болсун. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.